Кыргыз Республикасынын гимни менен башталган эл аралык илимий конференцияга Кыргызстан, Орусия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркия мамлекеттеринен 60тан ашуун илимпоздор келишкен. Алыстан ат тартып келген конокторго адегенде улуттук аспаптарда кол ойноткон чакан музыкалык концерттер уланды. Андан соң 4 секциянын алкагында Евразиядагы түрк мамлекеттеринин орто кылымдардагы жана жаңы доордогу тарыхын, этносаясий жүрүмдөрдүн көйгөйлөрүн жана Евразиядагы түрк элдеринин маданиятын, ошондой эле Евразиядагы түрк элдеринин тарыхындагы улуу жибек жолунун ролу талкууланды. Ал эми Улуу Алтай же Чоң Алтай илимий билим берүү борборунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн ачылышы тууралуу Алтай университетинин президенти профессор Сергей Валентинович Земляков буларга токтолду. Делегация Алтайского государственного университета. Алтай мамлекеттик университетинен алдыңкы окумуштуулардын өкүлдөрү келишти. Бул иш-чарада Чоң Алтай борборунун өкүлчүлүгүн Кыргызстанда ачуу алдын ала пландалган эле. 2019-жылдары биз ушул уюмга киргенибизде Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан илимпоздору чогултканбыз. Ошондо 5 өлкөнүн илимпоздору айтышкан. Келгиле, ушул темада баарыбыз бирге иштешели да, аны Чоң Алтай атайлы деп. Бул идеябызды кийин илимпоздор эле эмес, студенттер, окуучулар, сүрөтчүлөр, жазуучулар, чыгармачыл интеллигенция активдүү колдошту. Бизди эпос абдан кызыктырат. Кыргыздар менен Тоолуу Алтай үчүн эпос деген эмне? Манас, андагы сөздөр түрк калктары үчүн кандай жакын? Орто кылымдагы жана андан кийинки кылымдагы түрк летопистерин окуп, элдердин орто кылымда кандай билим алып, жана бүгүнкү күндө кандай жашап жаткандыгын билебиз. Буга чейинки 1000 жылдар мурда пайда болгон улуттук үрп-адаттарыбыздан кайсы тамыры калды? Мына ушуларды изилдөө маанилүү. Окумуштуулардын айтуусунда Чоң Алтайдын түрк дүйнөсү эл аралык долбоорунун алкагында мындай кеңири конференция биринчи жолу өттү. Аталган долбоордун негизги милдети Евразия жана түрк-моңгол дүйнөсүнүн элдеринин орто кылымдардагы өнүгүүсүн учурдун көз карашы менен талкуулоо жана талдоо. Ошондой эле Евразия мейкиндигиндеги мамлекеттердин ортосундагы интеграциянын таасирин кароо. Ар бир улут ошо кыргызбы, казакпы, өзбекпи, монголбу, башкасыбы бүгүнкү өзүнүн улуттук сезимин изилдегенде, бүгүнкү өзүнүн ким экендигин, кимдигин жана иденттүүлүгүн изилдегенде сөзсүз көп эмес мына ушул орто кылымга барып такалат. Сабак алчу көп окуялар бар. Биз ошолорду изилдеп чыгышыбыз керек. Тарыхчылар биринчиден биз кыргыздар, славяндар, түрктөр орто кылымдагы окуялардын туундусубуз. Экинчиден Чоң Алтай долбоорунун алкагында диалог аянтчасы түзүлүп жатат. Буга өзгөчө жаңы муун ошол аянтчада бири-бири менен баарлашып, өткөндөгүнү изилдеп, ошол эле учурда келечек үчүн сабак алышы керек дешет. Ачык эле айтып коелу, кайсы бир деңгээлде бир радикалдашуу белгилери деп коелучу, байкалып атпайбы? Мына ошол шартта, ошол ыңгайда биздин Алтай тамырыбызды аңдоо, Алтай тарыхыбызды билүү чоң мааниге ээ жана зарыл деп эсептейм. Бул үчүн 2021-жылдан тартып жогоруда аталган өлкөлөрдүн окумуштуулары биргелешкен экспедицияларды жүргүзө башташкан. Экспедиция адегенде Кыргызстанда, андан кийин Алтай чөлкөмү боюнча уланган. И вот в этом году уже пойдет. Быйылкы жылы дагы 4 археологиялык экспедиция болот. Ага археологдор, тарыхчылар, этнографтар, географтар катышат. Биргелешкен кызыктуу мындай комплекстүү иш-чаралар биздин илимпоздор үчүн абдан пайдалуу илимий ачылыштарды бермекчи. Илимпоздордун эл аралык симпозиумунда көптөгөн маселелер көтөрүлдү. Анын ичинде кыргыздардын Орусия жергесинде улуу кыргыз каганатын курганы, ошол кездеги көптөгөн саясий окуялар болгону, кыргыз калкынын пайда болгон себеби, Алтай айтылып жүргөнү кеңири кеп болуп, 6-кылымда пайда болгон түрк каганаты тууралуу да талкуулар жүрдү. Осы Алтай өлкөсү азыр көптөгөн элдерге бөлүнүп кеткен. Онун ичинде бир жагы Ресейде, бир жагы Казакстанда, бир жагы Кытайда, бир жагы Монголияда дегенмен бәрімізді біріктіретін осы үлкен Чоң Алтай. Чоң Алтай долбоору ар бир элдин иденттүүлүгүн далилдеген конференцияга катышкан мамлекеттердин жоонту окумуштууларынын илимий изилдөөлөрүнүн натыйжасында койгон максаттарына жетеринен күмөн жок. Калия Карыбекова, Нурсултан Осмоналиев, билим жаңылыктарына.